Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Садыр Жапаров кызматынан кетет. Жумага жетпей өлкө башчылык милдетин аткарып турган Садыр Жапаров өз милдетин тапшырып, эл добушун алуу үчүн президенттик шайлоого аттанат. Ал эми өлкө башчылык милдетин мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовго өтөт. Учурда президенттик ат салышууга 15тен ашык талапкер катталган. Алардын катарында мурунку спикер, госсекретарь Адыхан Мадымаров, мурунку Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шыр, экс-губернатор Бектур Асанов, Жогорку соттун судьясы болуп иштеп келген Клара Соронкуловалар бар. Владимир Путин Кыргызстан өлкөсүнөн чочуп турат. Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстан мамлекети жөнүндө кеп салганда дайыма кыргыз элине стабилдүүлүктү, туруктук каалап келет. Ошондой эле өлкөгө канчалык колдоо көрсөтпөсүн, анын коопсуздугуна көңүл бөлүп келген. Жардам берүү да чоң тобокелге салуу экенин эскертет. Чынында Россия өлкөсүнүн чоң колдоосу Кыргызстан тарабынан колдоо таппай, жыйынтыгы жоктой. Буга 3 революциянын келип чыгышы далил боло алат. Өнүксүндеп берген акча каражатын өнүк алган коррупциялык схема өлкөнү өнүктүрбөй келген. Акыркы жолу Россия 500 миллион доллар жардам бергенин айтып келет. Азыркы тапта эки өлкөнүн өлкө башчылары телефон аркылуу сүйлөшүүлөрү белгилүү болду. Сооронбай Жээнбековдун шалакалыгынан көп адам өлдү. Коронавирус апатынан канчалаган адамдар ажал тапкан. Өкмөттүн берген отчетунда март айынан июль айына чейин 1500 адам өлгөн. 2020 жылдын 19 мартынан 15 май айына чейин жапкан карантинден эч жыйынтык чыккан эмес. Тескерисинче, даярдыгы жок Абылгазиев Бороновдордун өкмөтү дарттын кыргынына алып келген. Bir күндө адам өлүмү 100ге жеткен күн да болгон. Ошол кездеги өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун кайдыгерлиги калктын башына тийди. Эми сокени каргагандар чыкты. Президенттик фонддон бир дагы жардам көрсөтүлгөн жок. Оосун ачкан Жээнбеков учурда экс алып, айына 100 000 сом пенсия, жан сакчыларына мамлекет тарабынан айлык чегерилип берилет. Ушунча өлүмгө ушунчалык сый урмат Сооронбай Жээнбеков татыктуубу? Коронавируска чет өлкөдөн келген 400 миллион доллар акча каражатын ким жеген? Ал кезде 5 сомдук беткаптагы элге мамлекет тарабынан жардам көрсөтүлгөн эмес. Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызстана, спасибо большое за ваше выступление. Я отметил, что ситуация, как вы сказали, в Кыргызстане стабильная. Это действительно то, чего в последние годы Кыргызстану не хватало. Но нам хорошо известно, что без стабильной ситуации в политике невозможно решать ни одну задачу в сфере экономики и в социальной сфере. Поэтому мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла на благо развития государственности и экономики. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.